27 май Кыргызстанда жыл сайын китепканалар күнү белгиленет. Бул күндү утурлап өлкөнүн китепканаларында окурмандар менен жолугушуу, китепкананын иштөө усулу, жаңы бөлүмдөр менен тааныштыруу үчүн ачык эшиктер күнү өтүп келет. Бул максаттагы иш-чарадан Ошобустук Токтогул Сатылганов атындагы китепкана да четте калган эмес. 27 май Кыргызстанда китепканалар күнү деп белгиленген. Ошол күндүн алкагында биз бүгүн Ошобустук Токтогул Сатылганов атындагы китепканасы ачык эшиктер күнүн жарыялаганбыз. Китепкананын жалпы ишмердүүлүгү тааныштырылмакчы, алар үчүн, мектеп окуучулары үчүн түрдүү оюндар, библия квесттер, түрдүү эмелер, көргөзмөлөр бар, алар үчүн кызыктыруучу нерселер. Бүгүн китепкананын ресурсу менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк бар. Облустук китепкана шаар облуста жашаган миңдеген жаштарга, мугалимдерге жана улуу муундарга кызмат көрсөтөт. Китепкананын фонду жыл сайын китеп палатасы тарабынан толукталып турат. Мындан сырткары бул жылы окурмандар үчүн өзгөчө заманбап шарттар түзүлгөн. Окурмандар өздөрү кызыккан китептерди QR код аркылуу ар кандай шартта окууга мүмкүнчүлүк жаралат. Китепканабыздын сайты мына ачылган турат, ошонун үстүнө аябай иштедик. Андан сырткары биз келген китептерибизди санарип форматка өткөрөбүз, оцифровкадан өткөрөбүз дагы, анан аны ошол сайтка жайгаштырабыз, ал жактан аралыктан туруп окуганга мүмкүнчүлүк алат. Же болбосо биздин китепканага келип, ошол китептин, санарип китептин PDF форматына QR код жайгаштырып койгонбуз. Ошол QR код менен өзүнүн телефонуна жүктөп алып, каалаган жерде, каалаган убакта окуп кетүү мүмкүнчүлүгү жаралып атат азыр. Китепканада ачылган Америка бурчу жаш окурмандарды Америка Кошмо Штаттары менен тааныштырып, англис тилин үйрөтүүгө өбөлгө түзөт. Аталган бөлүмгө келген жаштар мектептен бош убактысында англис тилин алып жүрүүчүлөр менен маек куруп, практикалык сүйлөөсүн өркүндөтөт. Мындан сырткары Makerspace деп аталган колөнөрчүлүк ирими, балдар ирими камтылган. Биздин Америка бурчу бул англис тилин өздөштүрүү, үйрөнүү үчүн ачылган. Бул Америка Кошмо Штаттары тарабынан каржыланат жана ошол жактан бизге атайы өздөрү чыгарып берилген программаларды жөнөтүп турушат. Бул жерде окуучулар келип, студенттер, окуучулар, каалоочулар келип, англис тилин үйрөнүшөт. Англис тилинин жана носители языка деп коет го, өздөрү келип, сабактарды өтүшөт. Talking club деп коет, бул жанагы разговорный клубтар, ошолорду өткөрүшөт. Бизде китептерди окуса болот. Художественная литература бар, наука бар, география, бүт тармактагы китептерибиз бар да. Андан сырткары техникалар бар. Бул жерде көрсөңүздөр планшеттерибиз бар, ноутбуктар бар. Бирок булардын баарын ушул жерде гана колдонуп, ушул жерде үйрөнүп, колдонуп кетсе болот. Англис тилине кызыккан жаш окурмандар бул бөлүмдө убакытты кызыктуу жана пайдалуу өткөрүү үчүн эмне керек болсо пайдалана алышат. Заманбап гаджеттер, мини кафе жана колдонмо куралдар жеткиликтүү. Быйыл 11-класста окуп жаткан Азиза ар дайым мектептен бош убактысында бул бөлүмдө чет тилинен даярданат. Наши ученики и студенты приходят в этот уголок, чтобы общаться с разными иностранцами. Бул бөлүмгө биз сыяктуу жаштар чет элдиктер менен англис тилинде сүйлөшүү үчүн келишет. Бул жерде бир нече бөлүмдөр бар. Кыргызча, орусча жана англис тилинде табууга болот. Сиз көрүп турган бул каана студенттер үчүн бош убактысында тил үйрөнүүгө жана кесиптештер менен жумуштарын аткарууга арналган. Мындан сырткары көп иш-чаралар өтүп келет. Бөлмөнүн ичи салкын, интернет, мини кафе бар. Менин оюмча окуйм деген адамдарга ушул жетиштүү. Биз абдан ыраазыбыз. Мы рады этому. Ошобустук китепканада мекен таануу, Америка бурчу, абонемент, өз алдынча даярдануу, балдарга арналган бөлүмдөр бар. Китепкананын фонду 1,37 миллион ашуун материалды камтыйт. Мамлекеттик китепкана иш күндөрү кызмат көрсөтөт.